Пайгамбарыбыз алейхиссалам бизге Кудай Таала тарабынан жөнөтүлдү. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтат: "Ва ма арсалнака илля рахматан лил аламин". Ey Muhammed, biz seni bütünдөй alamdın bardığına ırayım, merim kılıp jönöttük deydi. Muhammed Paygambardın bizge jönötülүүsü jöndөн jön gelgen emes. Muhammed Paygambardın bizge gelүүsü bizge ırayım, merim bolup gelgen. Адамзат эле эмес, балким айвандарга дагы, жаныбарга дагы, жаратылышка дагы бүтүндөй бардыгына Мухаммед пайгамбардын келиши мээрим, ырайым. Бул деген сөз, эгерде Мухаммед пайгамбар алып келген дин менен биз жашай турган болсок, адамдар да бактылуу болот, айвандар да бактылуу болот, жаратылыш дагы бактылуу болот. Бул коомдо бактысыздык деген нерсе калбайт деген сөз. Ырайым, мээрим деген ушул. Азыр мына интернетте жүрөт, киттер өлүп атты Европада, киттер. Эмнеге дегенде чышталган мусор пакеттерди жеп, ошолор өлүп атышат да. Эгерде биз динди туура кармана турган болсок, анда бизде проблема калбайт. Үйүбүздө балдардын проблемасы, кыздардын проблемасы, сододагы проблема, ден соолуктагы проблема, коомдогу проблема, ичкилик, ушулордун бардыгы ушул нерсе менен гана кетет. Анан ошон үчүн ошол ааламдын бардыгын башкарууга Кудай Таалам адам тандап алган. Биз Аллах Тааланын жердеги орун басарыбыз. Демек ошондой бүтүндөй ааламдын бардыгына ырайым, мээрим, бакытты жиберүү үчүн биз адам аракет кылышыбыз керек. Биз айвандар дерчибешибиз керек. Балким жер жүзүнүн бардыгын бактылуу кылуу милдети биздин мойнубуздагы милдет. Кудай Таалам бизден сурайт биринчи кезекте: "Эй адам баласы, сен адам болдуңбу, жокпу?" деген суроону берет. Аллах Таала бизге кыяматка барганда кимдин балдары көп, же кимдин тыйыны көп, же кимдин образованиясы көп, же кимдин мисалы үчүн байлыгы көп деп сурабайт. Кудай Таалам, урматтуу бир туугандар, бизди кимдин адамдык сыпаттары жакшы дегенди сурайт. Ошон үчүн биз өзүбүзгө эң жакшы сыпаттардын баардыгын чогултканга аракет кылышыбыз керек. Азыр айтып аткан сыпаттар, урматтуу бир тууганым, эгер бизде толук табылса, анда биз Кудай Таалам бизди каалаган, ыраазы боло турган сыпатка жеттик деген сөз болот. Эгерде биз ошол сыпаттарды толук таба албай калсак, анда биз толук адам катары болбой калдык деген сөз болот. Карап көрсөк, адам баласы кээде айвандан төмөн жака түшүп кетет. Азирети Абу Бакыр күндөрдүн бир күнүндө кетип атса, бир сахаба капа болуп атыптыр. Кыжаалат дейт аябай. Эмне кыжааласын десе айтат: "Пайгамбарыбыздын жанында болгондо ыйманыбыз бийик болот, бардыгын жакшы көрөбүз. Анан пайгамбардан кеткенден үйгө барып, дүкөнгө аралашып, соодага аралашып, эл менен аралашкандан кийин ыйманыбыз алсыз болгондой болуп калат. Кыжаалат болуп калабыз. Эмне үчүн ушундай десе айтат: "Мен да ушундай болдум" дейт. Азирет Абу Бакыр айтат: "Жүр, барып пайгамбарыбыздан сурайбыз" дейт. Эмне үчүн пайгамбардын жанындагыдай ыйман толуп ташып турбайт, кээде суздап калат. Суздап калат биздики тиричилик менен, бала чака менен, башка менен болуп деп айтат. Анан пайгамбар алейхиссаламга экөө барып айтышат: "Аллахтын элчиси, сиз менен чогуу болгондо биз көкүрөгүбүз көтөрүлүп, жакшы кылгыбыз келип калат дагы, сизден ажырагандан кийин, бала чакага аралашып, ишке аралашкандан кийин жанагы мурдагыдай болбой калат" дегенде айтты. Эгерде силер дайыма мен менен жүргөндөй болгон абалда болсоңор дейт, анда силер периштелерден жогорку даражага жетип кетесиңер дейт. Эгер силер дайым ошол абалда жүрө турган болсоңор, анда силерди периштелер издеп калат дейт. Паланча каякта жүрөт экен, барып салам айтып, колун кармап коеюн деп, периштелер бизди издеп калат экен да. Демек, урматтуу бир туугандар, адам баласы эгерде өзүнө жакшы сыпаттар топтосо, периштелер салам айта турган деңгээлге жетип калабыз. Эгерде биз ошону жоготуп койсок, анда биз айвандан төмөн даражага түшүп кетебиз да. Карап көргүлө, адамдан башка жаныбарлардын бардыгы өздөрүн жоготкон жери жок да. Уй болсун, кой болсун, башка жаныбардын бар курт кумурскадан бери алар өздөрүнүн вазифасын толук аткарып келатат да. Мисалы үчүн уйлар буйвол болуп кеткен жери жок. Кой бойдон эле келатат. Ал эмес ит бойдон келатат, чочко бойдон келатат да. Бирок адам бойдон калбай калат да. Адам өлтүрүп аткан, уйлар бирин өлтүргөнү жок, урматтуу бир туугандар. Адам жынысын өзгөртүп аткан. Адам деген адамдардын бир адам эмес, көптөгөн мамлекеттерди өлтүрүп аткан, уурдап аткан болот. Мисалы үчүн уйлар бир чөбөн жеп коюшу мүмкүн экен, бирок уйдун бардык чөбөн өрттөп бербейт экен да. А бизде кээде бир адам бүтүндөй мамлекеттин энчисин уурдап туруп качып кетип калгандарды биз көрүп атабыз, билип атабыз да.
Демек, адам эгерде адам бойдон сакталбаса, адамдык сыпаттарын өзүнө камтып албаса, айвандан төмөн даражага түшүп кетет экен. Эгерде сыпаттардын баарын кармана турган болсо, бул периштелер сыймыктана турган, периштелер салам бергиси келе турган даражага жетер экен.